Жыпар жытаңкып, бажырайып ачылган гүлдөр кимдин болбосун көңүлүн өзүнө буруп, көргөн көздү ушунчалык кубантып, жүрөктөргө кадимкидей ырахат тартуулайт. Чын эле гүлдөр үлбүрөп назик көрүнгөнү менен жакшы күндөрдө абдан чоң мааниге ээ. Жаңы келинди кубантып кучагында колпурганда гүл, үйүздү кооздоп көрүктөгөн да гүл, жаңы наристе жарык дүйнөгө келсе, апасынын маанайын көтөргөн да гүл. Кимдин туулган күнү боло калса, деги койчу, ар бир жакшы күндөрдө көңүл жубатып, көз кубанткан албетте ошол керемет гүлдөр эмеспи? Ошол кулпурган гүлдөрдү колу гүл адам гана баладай бапестеп багып өстүрө алат. Аларды чын эле бөбөктөй аспеттеп аярлап кароого туура келет. Бул гүл деле адам эле сыяктуу. Гүл менен сүйлөшсөң болот, гүл менен көңүл ачсаң болот, гүл менен баардыгын кубантсаң болот. Ошон үчүн мен өзү гүлгө аябай жакшы кызыгам. Мен Азаматка үйдө ооруп калган күнүмөн бери өмүр баянын айтам. Азамат жакшы сабак берет. Мынандай кылыңыз же, ону анттиңиз, буну сугарбаң, буга мына тамакты бериң. Мисалы, орхидеянын тамагы өзүнчө келди. Мына декоративный гүлдөрдү, ар бир гүлдүн өзүнчө тамактары бар. Биз тамак бергенде ана биз суу куйганды да жакшы билбейбиз да. Ушул жактын баары жок, мен Азаматтан үйрөнөм. Бул гүл бунун хоббиси эле болуш керек. Негизги иши башка иштесе керек. Мен анын негизги ишин деле сурабайм. Анан ушу гүл боюнча буну менен таанышпыз. Зериккенде келип гүл алабыз, анан келип алып дүкөнүнө келип гүлдөрдү көрүп эс алып кетсең болот. Бош күндер келип алып гүлдөрдү карап, гүлдөрдүн сырын сурап, кантип караш керек, бул гүлдүн эмнени каалайт десең, бул баарысын айтып берет. Азамат өз ишин абдан жакшы билген, биздин эң мыкты кесиптештерибиздин бири, бирок азыр гүл өстүрүү менен алек. Негизи мындай экен да, радио тармагы дагы мага кызыктуу да. Ал жагы жүрөгүм каалаган иш да. Бирок ошол учурда, ошол убакытта балким мен кетишим керек болгон учурда. Мен азыр ушул нерсени түшүндүм. Баардык нерсе эрте же кеч эмес экен да. Убагы келдиби? Демек ошол учур сенин убагың экен. Бул тармактан кеткеним дагы бир чети, мисалы үчүн көрөрмандарга, угармандарга контент жаратабыз деп эле, биз шоу жаратабыз деп эле, алар кызыккан нерсени берип атабыз, бирок пайдалуу нерсе берип атабызбы деген дагы нерсе келет экен да. Ошон үчүн акыркы учурларда теледен дагы эфирден өзүмдү тартып калдым, радиодон дагы өзүмдү тартып калдым. Себеби азыр контент чогулуш керек, подписчик чогулуш керек, көрөрман чогулуш керек деп эле шоу жаратып ар кандай болуп атабыз дегендейчи. Бул жагы дагы бир аз ойлонту. Анан дагы бир жагы, ушул жан дүйнөм, өзүм жалгыздыкты каалап атам дегендирчи. Өзүм жалгыз, өзүмдүн дүйнөм менен эч кимди киргизбей, ошол эшиктенчи. Себеби ошол дүйнөгө киргенден кийин дагы кээ бирөөсү ылай бут менен кирип, жанагы изин калтырат. А кээ бирөөсү тескерисинче жакшы эмоциялар менен калтырат. Ошон үчүн бара-бара мындай элден алыстап, өзүм менен өзүм болгум келип жүрөт. Ошон үчүн бул жакты тандадым. Гүл дүйнөсү улам мындай гүлдөп, жашарып, жанданып турган сайын адамга мындай энергия берет экен, жакшы эмоция берет экен. Балким бул тармакта дагы кандайдыр бир өздөштүрүп, өзүмө керектүү нерсесин алгандан кийин дагы бир жаңы тармакты таап, ошол жакты изилдеп, ошол жакты кызыктарын өзүм алгандан кийин балким башка дүйнөнү дагы, башка нерсени дагы ачканга аракет кылам. Азамат кандай гана иш баштабасын, чын ыклас менен, берилүү менен адам суктанаарлык даражада аткара билгени баарыбызды таңдантат. Ушунчалык эмгекчил адам экенин, жасаган эмгектери анык айгинелеп турат. Бул гүл өстүргөн, негизи өсүмдүк өстүргөн ар бир адамга эле сонун кызыктуу нерсе да. Жалбырагы чыгып мындай бүчүр байлап келатканы сонунда. Эртең менен эле жумушка келатсам, апам чалып туруп, апам чалып, балам гүлүм ооруп атат, эмне кылайын депчи. Түнү менен түнү туруп сыртка чыкканда, ошол жалбырагы түшүп аткан, жалбырак саргайган көрүп алып, түнү менен уктай албай чыктым деп, эртең менен чалып туруп мен келатсам, ошол сыяктуу эле 2-3 күн жок болуп калдым сапар мененчи. Анан сапарда жок болуп калып, бул жакта 2-3 гүлүм өлүп, башкача болуп солуп калыптыр. Анан ошолорду карап бир аз маанайым түштү. Анан кече келип кайрадан жумушка киришип, гүлдөрдү сугарып, кайра жаңдангандан кийин маанайым көтөрүлдү. Чындыгында биз ар бир бүчүр ачылганда, жалбырагы жанданганда, жалбырак кошулганда, бой өскөн сайын сүйүнөбүз. Мээнеттин каттуу болсо, тапканың таттуу болот деп элибиз бекеринен айтпайт тура. Гүл өстүрүүгө
бел байлаган Азамат бүгүн гүлдөрдүн падышасына айланган учур. Кактус жагат, айтсам баары эле күлө берет. Тикенектери ой кичинекей, бирок ушундай кызыктуу да. Кактус өзгөчө жагат мага. Көп келгендер сурайт, сага кайсыл гүл жагат? Кактус дейм, анан гүлшат ушунча гүлүң турса келип кактус жакып көрөсүң. Жок, баарын жакшы көрөм, бирок эмнегедир кактус кызыктуураак да мага да. Анан чоң жалбырактуу, декоратив гүлдөрдү жакшы көрөм. Гүлдөрдү баладай бапа издеген каарманыбыздын түгөйү гүлдөргө таптакыр маани бербеген жан экенин да жашырган жок. Ушул жагы ойлонуп турат, көбү келип айтат да, сенин үйүңдө гүл көп болсо керек, келинчегиң жыргаса керек депчи. Тескери мындай экен да, Кудай таала бирөө кызыкканы, бирөө алып кетсин деп тууралап коет экен да. Келинчегим такыр башка. Бул тармакка кызыкпайт. Ал ашкана дүйнөсүнө, ошол тамак бышырууга, ошол жакка кызыгат. А мен тескерисинче гүл берүү кадимгидей эле адат болуп калганда, алып келиңиз, тиги жерге коюп бериңиз дегендейчи. Мисалы үчүн гүл бербей 1 ай, 2 ай, 1 жыл жүргөн адамдарга гүл алып барсаң, вау деп эмоция болушу мүмкүн да. Бирок мен деле эмоция күтпөй калдым азыр келинчегимденчи. Алып барсаң деле ошол гүл кадимгидей адат болуп калса дегенде жашообуздун кири да булчу. Гүл менен жашап атабыз дегендейчи. Жашоо тиричилигибиз ушу менен болуп атат. Бул өсүп аткан гүл да эми гүлдү карап атат дегендей эле нерсе сакталып калган бизде. Мурда таарынчумун. Азыр таарынбайм. Себеби дегенде ошол нерсени кабыл алдык да. Таарынсак биз өзүбүзгө жүк экен. Бул табиятынан ушундай экен. Болду, мен аны кире албайм, мындай кыл дей албайм. Бул нерсени түшүндүм да мен. Гүлдөргө кам көрүү, гүлдөрдү өстүрүү көңүл ушунчалык каалаган нерсе үчүн мына ушул ишине баш оту менен кирип кеткени анын жүрөгүнө кадимкидей бактылуулук тартуулаганын айтты. Бул эркек болуп гүл өстүрүп атат депчи. Бул менин табиятым да. Бул менин дүйнөм. Буга мен кирүүгө акысы деле жок, башка дешке деле, жамандашка, жакшы дешке деле акысы жок да. Ар кимдин дүйнөсү ар кандай экенин мен түшүндүм да. Кээ бирөөсү гүлгө өстүргөнгө жакшы болсо, кээ бирөөсү мисалы үчүн оператор, камера тартканга, кээ бирөөсү сүйлөгөнгө, кээ бирөөсү кетмен чапканга, кээ бирөөсү унаа айдаганга шыктуу да. Кимге эмне шыктуу болсо, ошол нерсени жасашыбыз керек экен. Ошондо гана жеңил болот экен да жашообузчу. Биз өзгө жакпаган нерсени, өзүбүздүн жүрөгүбүз каалабаган нерсени жасай береткенбизде анан акырында эмнеге болбой атат? Неге болбой атат? Неге Кудай мага ушундай бербей атат дей береткенбиз да. Биринчи кезекте сен өзүң Кудай кайсы талантты берип жаратты? Ошону таап алсак анан жашообуз жеңил болот экен. Сүйлөй турган, айта турган нерселер көп болгондуктан кээде кемсиз болуп калат экенсиң да. Айта турган нерсең көп жүрөктөчү. Ошол нерсени айткан адам, уккан адам барбы? Уккан кулак барбы? Сууну сиңген жерге куй дейт го, ошол сыяктуу барбы деген болот. Айта турган нерселерим көп да. Бирок ошол нерсени ката берем, жаба берем, беките берем да. Анан кээ бир учурда бирок ал чыгыш керек экен. Себеби кыйналып каласың да, бул жагын чыгыш керек болот. Андай учурда чайлаша турган, маектеше турган адамдар бар. Келгилечи, чайлашалычы. Эмне болду? Айтыла турган сөздөр барбы деп калышат да, алар дагы тамаша кылышып, кесиптештерим. Анан ушул жумуш менен, жумуш процесси менен мээмде кандай суроо болду? Ошол жообун мен жумуш жасап атып да. Мисалы үчүн себеби дегенде биздин колубуз мээбизге уланган болот экен да. Анан жумушка киришкенде анан ошол суроого жооп келет экен. Мисалы үчүн гүлдүн шагын карап топуракка отургузуп атканда өзүм ошол башымда суроо, жанагы маек болуп атат, бирок гүлдү кылып атам да. Акырында ушундай жооп келет да, өзүнчө берчи. Болду. Мына жерде мындай болуш керек экен. Ошентип эле сөздү бирөөгө айтпай эле балким жыйынтыктарын чыгарып коем. Азамат эмгектенүүдөн талбаган, адал иштеп, ак жашап, маңдай тер менен уул кыз чоңойткон үй бүлөнүн баласы. Чындыгында айыл мындай өзүнө тарта берет мени баары бир. Айылга барсам өзүм жүрөгүм жаялып, өзүм ата болсом дагы заттан менен апам алдына барсам баары бир баламын да. Эркелегим келе берет, кыялдангым келе берет. Анткени дегенде мен жүрөгүм дагы эле бала бойдон экен да. Себеби эмне үчүн? Биз бала кезибизде адам балалыкка дагы тоюп өсүш керек экен да. Биз балалык кезибизде жумуш көп болду айылда, тиричилик, атам менен апам дыйкан үй бүлөдө кадимгидей эле айылдагы жашоо тиричилик да. Азыр деле ошондой жашоо тиричилик. Мисалы үчүн ошолордун артынан эртемен талаа кетишет, кечинде келишет. Биз дагы чогуу барабыз, иштейбиз дегендей. Ошентип жүрүп, жанагы балалыкты кантип өткөндү деле байкабай калдым да, билбей калдым да. Азыр айылга барсам деле ошол балалыкка кайткым келип, ошол учурларды кайрадан жанагы машиналарды ойноп, досторум менен ойноп, жыргап келгим келет да. Ошон үчүн азыркы мен өзүм кыздарыма дагы көбүрөөк бала мындай ойногонго мүмкүнчүлүк берем да. Эми ошол бирок бир тараптан дагы ойлоп көрдүм.
ата энемдин ошол тынбай эмгектенгени, иштегени мага өтүптүр депчи, мага таасирлениптир. Билинбей өткөн тарбия экен бул, көрсөчү. Азыр эми ошол ата энемдин тарбиясы менен, ата энемдин күч кубаты менен, акыл насааты менен, анан эң негизгиси ата энемдин кылган батасы менен мен ушул даражага жетип атам да. Алар биз кайсыл жакта болбойлу, үйдө ар дайым алакан жайып, балам жакшы болсун, ийгиликтери арта берсин, үй бүлөсү менен тынч болсун деп ар дайым бата кылып турат экен да. Ошол айылга кетким келет бир четичи. Ата эненин колдоп кубаттоосу балдарды качан болбосун, кай жерде болбосун ар дайым ийгиликке жетелейт. Апам менен көбүрөөк маектешем. Атама келгенде, балам кандайсың? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Жумуштарың болуп атабы? Болуп атат деп коем. Апама улам, апа мен сизди жакшы көрөм. Апа мен сизди жакшы көрөм дей берем. Азыркы учурда атама айткым келип атат, чындыгындачы. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Ата болуп мен атамды түшүндүм да. Атам мындай дечү да, базарга кетип атса биз ар нерсе дайындайбыз го. Мага машина, оюнчук ала келиңизчи, мага кийим ала келиңизчи, досум мындай алыптыр, мага ала келиңизчи деп дайындайбыз. Атам макул деп кетет болчу. Анан келгенден кийин балам унутуп калыпмын дейт эле да. Азыр мен да унутуп калам да. Эмне үчүн анча-мынча. Кээде чөнтөгүндө акча болот, кээде жок болуп калат да. Көрсө атам акчам жок дегендин ордуна балам унутуп калыпмын, кийинкисинде барганда сөзсүз алып келип берем дегенин азыр мен түшүнүп атам да. Ата болгондон кийин, бир үй бүлөнүн башчысы болгондон кийин. Кээде кайша сөз сүйлөгөнбүз балалык мезгилдечи. Көңүлүн оорутуп, жумуш жаса десе кылбайм деп. Ошолорум үчүн балким кечирим сурайм. Кантсе дагы мен сизди жакшы көрөмүн. Мен болсом, сиздей ата болсом, мага ошол утушум, ошол жеңишим. Ошондой ата болсом, бактылуу болом, буюрса. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Апа, мен дагы сизди жакшы көрөм. Буюрса тилектерим экөөңүздү колуңуздарын жетелетип ажыга жөнөтүш ниетим бар. ЛТРде өзүрлүү эмгектенип жүрүп, өз теңин тапкандардын бири ушул Азамат болду. Маек учурунда ЛТРде иштеп эмне таптыңыз деп суроо узатканыбызда үй бүлөсү тууралуу айтты. ЛТРге келип, мен ЛТРдин жанында кичинекей будка бар, билесиздер, тест атым. Айдын деген болчу, ордачы. Ошол жака кирип чыгып, улам эле кирем. Бир кыз жылмайт да салат, келиңиздер. Ал мурда пирожки бышырып, тамак бышырып, ошентип курсабызды ошол жерге бар, обедте, түштөнүүдө, эртең мененки тамакты ошол жерден жечүбүз. Улам кирген сайын күлөт, жылмайт. Токтоп, ушул жерде бир нерсе бар деп. Анан бара сөз салып көрдүм. Кандай дейсиң? Мен деле үйдөгүлөрүм үйлөн деп атат. Убагың келип калды деп атат. Турмуш курсак, мен сага үйдөгүлөр жөнөтсөм деп сөз салып көрдүм. Анан билбейм, ойлонуп көрөлүчү дегендей кылды башындачы. Анан кайра айтып атып, анан кийин макул жөнөтүп көрсөңүз деп анан экөөбүз келишип, ымала менен сүйүүмдү таптым. Азыркы жубайымды, буюрса чындыгында мыкты. Мен андан эмнени үйрөнөм? Жөнөкөйлүктү да. Жөнөкөйлүк сапатты. Ушунчалык көкүлөп турсаң, тартып турат, тарткачы. Жөнөкөйлүк сапатты үйрөнөм. Анан аруу чындыгында тазачы. Бирөөгө жамандык каалайм дебейт. Мисалы үчүн мен көрүп эле жүрөм да. Аял затынан жанагы эмес амалы 40 эшекке жүк дейт го. Бирок мен андайды көрө албадым. Келинчегимден жөнөкөй, ушунчалык аруу, таза, балакыял. Анан ошол жагын жактырдым мен. Анан азыркы учурда буюрса эми 3 перзентти чогуу тарбиялап, алар менен чогуу өзүбүз тарбияланып өсүп аткан учурубуз. Каарманыбыз көп кырдуу талант, сүрөттө да мыкты тартат. Бул өнөрү балдарына өткөнү маектешибизди кубантып жүргөн учур экен. Сүрөт тарткан кызыкчымын, дизайнердик кесипке кызыкчумун. Дизайнер дегенде жана интерьер, үйлөрдү кооздоп, ичин башкача дизайнды жасоо кесибине кызыкчумун. Бирок бара ошол кызыккан нерсеме азыр да жакындап баратам да. Себеби табиятыңдан эмне берсе, Кудай таалачы, ошол нерсени аткарышың керек экен. Ошондо гана бир жашооң сонун болуп, жеңил болуп, жүрөгүң жыргайт экен. Бара эми өзүм жашоом өзүм колумда болуп, өзүм эрким өзүм колумда болуп, азыр эмне каалап атам, ошону аста-секиндик менен орундатканга аракет кылып атам. Азыр эми кызым дагы мен сүрөткө жакында байкап калам да. Кечинде сурадым,
кызым чоңойсоң ким болосуң, эжеке болосуңбу, же врач болосуңбу, же сүрөтчү болосуңбу, же дизайнер болосуңбу десем, ата мен сүрөт тарткыч болом деп атпайбы. Дубалдарга сүрөт тартып таштайт үйгөчү. Ошолорду көрүп бир четте сүйүнөм. Азыр менин үйүмө келген коноктор дагы, мына жериңерди тазалабайсыңарбы? Кичине краскалап койсуң деп атам да апам да айтып коет. Үйүңө коноктор келет депчи. Жок, мен ошол нерсени кыялданганмын. Балдарым сүрөт тартсын, балдарым чачсын, балдарым жыргасын, жыртсын, төксүн деген нерсени кыялдандым. Азыр эми ошол кыямда жашап атам да. Бизде ооба бала кезибизде тыюулар болгон, сен кылбайсың, жөнөлтүр, чоңдор сүйлөсүн, чоңдор кылсын депчи. Ал мезгилде ал тарбия туура эле да. Бирок азыр заманга жараша эми бул тарбия дагы кошулуш керек экен да. Алардын чыгармачылыгын биз түшүнбөсөк анда ким түшүнөт? Башка бирөөгө барып айтса азыр эч ким деле укпайт го дейм. Ошон үчүн балдардын өзүнчө бир чыгарма, алардын сүйлөгөн сөзү, кылыктары, тарткан сүрөттөрү, анан көбүнчө ошол кызым биздин экөөбүздүн жетелешип кетип атканыбызды тартып коет. Сүрөткөчү сүрөт тартып бериши десең экөөбүз жетелешип баратканыбызды тартып коет. Анан ойлоп коем, кыз бала негизи атага жакын экен да. Көпчүлүк айткан сөзгө дагы бир чети ынандым. Ошол сүрөттөрдү көрүп, анан кечинде барсам дагы күтүп олтурган болот, түн 11 болобу, 12 болобу, ойноп олтурган болот. Эмне уктап алдыңыз, сиз менен уктагым келип атат деп. Экөөбүз анан кучакташып жатып уктап калабыз. Гүл өстүрүү каарманыбыздын кыялдарынын бир гана учкуну. Келечекте бак тигип, бала чакасы менен жер үйдү гүлзарга айлантам деген ниеттери да бар. Бул нерсени мен 3 жыл мурда кыялданганмын. Анан ошол кыялымды жазып койгон элем да. Мен шаардан гүл дүкөн ачам. Кандай болбосун мен гүл дүкөн ачам деген. Бул жылы эмне ийгиликтерге жетиштим деп да кечинде мындай анализ кылып көрдүм да. Эмнеден жетиштим, эмнелер калып кетти деп көрүп, анан быйылкы жетишкендиктерим ушул. Өзүмдүн гүл дүкөнүмдү ачтым. Жер тамда жашагым келет менчи. Жер тамда жашап, чоң огороддо кичинекей короо кылып, ал жакта кой, бул жакта уй, бул жакта дагы бир жаныбардын түрүн, тоок, бул жакта коём, бул жакта балык, жаныбарлардын бүт баарын даярдап, кече жакында эле инем экөө сүйлөшүп калсак, сиздин үйүңүз эмне зоопарк болобу деп тамашалашып калат да. Мага жагат. Анан бир четте бак кылып, теплица кылып, ошондой кылгым келет. Огород кылып, чоң дыйкан болуп, анан үй бүлөмдү ошол жака бир чоң огород алып кетип калып, ошол жакта өзүм жалгыз үй бүлөм менен эле кобурашып, балдарым күлкүсү менен, келинчегим экөөбүз балким карысак, чай ысык чай ичип, өзүбүз жалгыз ошол жакта жашаганда да бир мындай кыялдана берем. Буюрса эми чоң бак тикким келет. Ошол бактан баардыгы мөмө жесе, баардыгы өстүрсө, биринчи кезекте абаны тазалайт. Шаарга, айылга болобу, кайсыл жерге көрүп берет. Гүлдөрдү да, балдарды да татынакай кылып чоңойтуп жаткан Азамат атына заты жарашкан мыкты жигит. Айтаар кеп, аял боло туруп бир карапа гүл өстүрө албай жүргөндөр канча. Ал эми Азамат болсо, нени сонун гүлдөрдү гүл сүйгөн жандарга сунуштоо менен убара.